Салам достор, менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен аябай даамдуу чыккан жана кытыраган, катмарлуу болуп чыккан каттамаларды жасап көрсөтүп бермекчимин. Андыктан менен болуңуздар, анда эмесе кеттик. Эң биринчи чуңкур идишибизге жарты кашык чоң кашык менен туз салып алабыз жана үстүнөн муздак сууну куюп аралаштырып алабыз. Тузду бир аз эритип, жакшылап аралаштырып алышыбыз керек. Өлчөп алган унду кошуп, камыр илеп алабыз. Камырды орточо жумшактыкта илешибиз керек жана 1-2 кашык суюк майдан кошуп жиберебиз. Катуу жумшак кылып жибербеңиздер жана катуу да болбош керек. Даяр болгон камырды тең ортосунан 2 бөлүп алабыз жана бетин пакет менен жаап 10 мүнөт ага тыныктырып коебуз. 10 мүнөт өткөндөн кийин алып жана кадимгидей манты жайганда кандай кылып жаябыз, мына ошондой эле жайып баштайбыз. Un менен ундап жакшылап жайып алабыз. Жука кылып жайыш керек. Мына ушундай жукалыкта жайып алдым. Эми 72% сары майыбызды эритип алып, ага 2 кашык суюк майды кошуп, бетине ушундай жакшылап сүйкөп чыгышыбыз керек. Баардык жерине, чекелерине баарына калтырбай сүйкөп алабыз. Биринчи камырга майды сүйкөп, чеке жылдырып коюп, андан кийин экинчисин дагы ошол биринчи камырды жайгандай кылып эле жайып алабыз. Достор, мен каналымды жоголтуп албаш үчүн сөзсүз түрдө каналыма подписация болуп коюңуздар жана каналымдын өнүгүшүнө салым кошуп, лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Экинчи камырды жайып, мен бетине майды сүйкөп алдым жана жанакы жайган биринчи камырды алып үстүнө коюп жатамын. Бул жерде мен камыр жука жайгандыгына байланыштуу, жайылгандыгына бир аз ортосунан жыртылды. Бирок эч нерсе болбойт. Бул каттамада жыртылса эч кандай каттамабызга зыяны тийбейт. Себеби биз ороп чыкканда жыртылган жерлери билинбей калат. Ушундай кылып 2 камырды бириктирип алгандан кийин узун кылып видеодо көрсөтүлгөндөй кесип чыгабыз. Баарын кесип алгандан кийин ортосунан болбосо каалаганыңыздай чекесинен алып ушундай кылып ороп баштайбыз. Көлөмүн өзүңүздөр каалагандай кылып чыгарып аласыздар. Чоң керек болсо көбүрөөк ороп чыгарасыздар. Эгерде кичинекей эле керек болсо ушундай кичинерээк кылып ороп чыгасыздар.
Баарын ороп алгандан кийин эми акырындап жайып баштайбыз. Сөзсүз түрдө майды газдын үстүнө коюп, майыбызды кызыганга коюп коебуз. Кызып турган майга каттаманы салып бышырып алабыз. Майды катуу кызытпай салышыбыз керек болот, себеби биз каттаманы салганда бети тез кызарып кетет дагы, ичи бышпай калат. Сковородканын бетин жаап, каттаманы бышырып алабыз. Жана каттама ишинип, бети томпоюп чыкканда биз сковородканын капкагын алып, ары бери каттаманы жылдырып, жакшылап кызартып бышырып алабыз. Мына ушундай каттамалар даяр болду. Караңыздар, аябай сонун болуп чыгат. Даамдуу жана кытырлаган, катмарлуу болуп чыгат. Сөзсүз түрдө ушул рецептини жасап көрүңүз жана видео жакса лайк басып, менин каналыма катталып коюңуздар.